Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде коронавирус программасы. Бүгүн бизде конокто врач, герудотерапевт жана натуропат Бапаева Гүлсана Жунусовна болмокчу. Алдыда коронавирустан коргонуу жана дарылануу ыкмалары тууралуу кененирээк маалымат алмакчыбыз. Саламатсызбы, кош келипсиз биздин студияга. Азыркы учурда коронавирус илдетинен айыккандар стационарда, калгандары амбулатордук түрдө дарыланып атышат. Амбулатордук түрдө дарылангандар көбүнчө дарыгерлер менен байланышта болбой калган учурлары болуп атат да. Ошол мезгилде амбулатордук дарыланууда жаткандарга кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Мен коронавирус башталганда эле кыйкырып чыккам да, кокой антибиотик болбойт, кокой антибиотик болбойт десем, мени анча-мынча коллегалар менен жаман көрүшкөн да. Жок, мына азыр эми 5-чи протокол алмашып атат да. Бул деген нерсе дарылоонун 5-чи жол өзгөртүп атабыз да. Биринчи жолку түзүлгөн протокол туура келбей калды. Биз көп адамдарды жоготуп алдык. Экинчи протоколду дагы өзгөрдү, үчүнчү. Ушинде биз 5-чи протоколго келдик. Мына ушу 5-чи протоколдо гана антибиотик бербей атат. А мен 1-чи протоколго чейин айткам адамдарга, кокой антибиотик ичпей тургула деп. Билесизби эмне үчүн? Себеби деген, бизде деген 5 майда жандык жашайт да. Мына бул микроб, вирус, гриппки, простейший жана курттар. Мына ушулар биз мененчи тең салмакта жашайт. Biz özümüzden alardan 0% çıkarıp ala albayбыз. Алар эч качан бизден 0% болбойт. Алар бизде уктаган абалда, бизге зыян бербеген абалда биз менен жашап жүрө берет. Потому что алар ошондой жаралган. Алар биз бар жашайт, а бизден сыртталар жашай албайт. Демек алар бизге кирип, биз менен жашаганга аракет кылат. Бирок качан ооруп калабыз? Ошолор бешөөнүн бирөөсү саны көбөйүп кеткенде ошол оору пайда болуп калат. Вирустун саны көбөйүп кеттиби? Значит, сиз грипптен вирустун саны көбөйүп кеттиби? Демек сиз грипп менен ооруп калдыңыз. Коронавирус көбүрөөк кирип алдыбы? Демек ал адам коронавирус менен ооруп калды. Бактерия көбөйүп кеттиби? Демек ал тамак ангинасы ооруп калды, бөйрөк ооруп калды, бактерия көбөйүп кетти. Эми караңыз, ушул 5 майда жандык бизде турган мезгилде бизге коронавирус кирип, коронавирус көбөйүп кетти организмде. А булар унчукпай калат. Мен тамашалап мынтип айтам да, тойго барсаң, ортодо тансага түшүп аткандар, булар вирустар. А чекете карап тургандар, булар башка майда жандыктар да. Ошолорду биз жок кылышыбыз керек, ортолордо. А унчукпай эле турган бактерияны эмнеге биз өлтүрүшүбүз керек антибиотик менен? Ал чекеде бизди карап эле турат, унчукпай эле, сага зыян бербей эле карап турат. А ортодо вирустар тансага түшүп атат. Демек биз вирустарды кууп чыгышыбыз керек. А вирусту кууп чыгыш үчүн дүйнө жүзүндө эч качан антибиотик вирусту өлтүрбөйт. Урматтуу мекендештер, силер ушуну туура түшүнүп алыңыздар. Өзүңөргө врач болбогула да. Кичине жөтөлүп калсаңыз, чуркап барып эле, мен антибиотик ичип алайынчы, же мен цефасилин алып алайынчы, мен цефтер. Жок, сиз аны менен туура эмес кылып атасыз. Билесизби эмнеге туура эмес кылып атасыз? Сиз чекете карап турган микробду өлтүрдүңүз. Ал өлдү. Ал микробду бул вирус тамак кылып жейт. Көрдүңүзбү? Сиз өзүңүз душман болуп атасыз. Демек, эч кандай антибиотик болгон бере турган оору да бар. Бирок аны врач гана айтыш керек да. Кое тур, сен антибиотик ала турган ооруп калсың деп. Ошону андан башка мезгилде биз дарылоого антибиотикти бербешибиз керек. Бул бир. Экинчиси, организмге көбүрөөк суу кирип туруш керек да. Эми баягы тяжелый мезгилде албетте тамыр аркылуу берип турабыз, ал эми амбулатордук мезгилде сөзсүз түрдө суу ичип туруш керек да. Сиз канча кило болсоңуз, ошону 30га көбөйтүш керек. Анан ошол бир күндүк сууңуз болот. Мына 60 кило болгон болсо адам 30га көбөйтсөк 1 литр 800 мл. Бул деген 9 кружка. 200 граммдан 9 кружка. Демек сиз бир күндө 9 кружканын сууну бүтүрүшүңүз керек. Эми аны деген уртап ичиш керек, бир шыр жутпастан уртап ичиш керек, ал жылуу болуш керек. Анын өзүнүн секреттери бар. Мындан тышкары дагы амбулаторный дарылагандарга айтар элем, температура чыгып кете турган болсо, эми 38-5тен жогору больницаларга алынбайт да. 38-5 болуп кетсе эле коркуп кетип эле, парастамол ичип эле, коркуп кетип эле дагы бир таблетка иче берет да, жок. Ошондо да сиз коркпоңуз. Температура бул адамдын коргонуу реакциясы да. Демек бизге берсе кирди, организм айтып атат да, кокой организм, сага берсе кирди, аракет кылчы, тигини кууп чыкчы деген бул ошол коргонуу реакция. Демек коргонуу реакцияга биз обязательно таблетка иче койбошубуз керек да. Ал үчүн толтура нерселер бар. Сууну көбөйтсеңиз, спирт менен өзүңүздү полуспиртовой деп коет. Жарымын спирт, жарымын суу кылып туруп денеге шыбаңыз дагы, хыбыны жабын отуруп туруңуз, температура түшүп калат. Клизма кылса температура түшүп калат. Сода менен клизма жасаса температура түшүп калат. Таблеткаларды колдонбогула деп көбүрөөк
айткым келет эле да, эч кандай таблетка колдонбой эле, ушу температура чыктыбы, интоксикация болдубу, демек ошо менен гана натуралдык ыкма менен гана күрөшүш керек. Мындан тышкары дагы эле баягы эң жакшы нерсе бул тамакты жөндөш керек. Сиз мен ооруп атам деп күчтүү тамак ичип атам дейт. Жок. Сиз күчтүү тамак ичип атам деп бүгүн 5 бармак жеңиз, эртең 5 бармак жеңиз. Жок. Сиз муну менен организмди кайра кыйнап алдыңыз. Демек сиз ооруп калдыңызбы? Ошо мезгилде амбулаториялык лечение алып атасызбы? Демек сиз мен айткан ротационный диетаны сөз колдонуңуз. Мындан тышкары мен дайыма айтып келем, бул ушу мына коронавирус мезгилинде азыр жайылып кетти. Абдан жакшы, мен сүйүнөмүн, мага муну айтып атышат. Ушул лимфа массаж жана висцерал массаж. Мына ушул массажыңызды жасап, биз жакшы болуп кеттик деп айтышат да. Эмне үчүн? Лимфа массаж бул только мына бездерге массаж деген сөз да. Мына биз бездер булар өздөрү жыла албайт да. Буларды булчуң түртөт. Булчуң жыйрылат, без көтөрүлөт. Булчуң жыйрылат, без көтөрүлөт. Демек биз булчуңга массаж жасашыбыз керек. Булчуңду биз сылашыбыз керек. Биз жыл дешибиз керек. Лимфа жыл, мына керексиз нерселерди колуң учунан баштап, бутуңдун учунан, чачыңдын учунан баштап керексиз нерсени алып кет дагы көк тамырга өткөрүп бер. А көк тамыр заң, сийдик жана тер кылып бизге керексиз нерсени чыгарып берсин деп биз өзүбүзгө өзүбүз жардам берүү деген сөз да булчу. Лимфа массаж сиз без тамырларды түрттүү деген сөз да. Мына без тамырлар. Анан мунун өзүнүн жолу бар да. Эгерде без бул жогору жака жыла турган болсо, а сиз ылдыйга түртсөңүз, сиз жакшы болбойсуз. Сиз кайра ал адам кайра ооруп калат. Демек, мунун өзүнүн 3 жолу бар. Муга айтканга убакыт көп кетет. Менин постторумду көрсө билишет. Мына денени 3кө бөлүп, массаж жасайбыз. Ошо 3кө бөлүнгөндө кайсы жака без карап кетсе, ошол жака массаж жасашыбыз керек. Эң сонун нерсе организмдин иммунитетти көтөрүп турган эң сонун нерсе бул лимфа массаж, бездерге массаж. Экинчи дагы эң жакшы нерсе бул висцералдык массаж. Висцера деген сөз бул внутренний деген сөз да. Ички органга массаж жасоо деген сөз да. Урматтуу мекендештер, мунулар түйүлчөктөр болот да, түйүлчөк, без түйүлчөктөрү. Ушундай түйүлчөктөрдөн бизде 1000 данасы денеде жайгашкан. Ошонун 600 данасы курсакта жайгашкан. Демек мен эң жакшы көргөн дарылоо участогу бул курсак. Башым оордуп келсе деле мен курсакты кармай берем. Сахарымын деп келсе деле мен курсакты кармай берем. Эмне үчүн? Себеби деген денедеги без тамырлар ушул жерлер керексиз нерсеге толуп калып, органдардын иштешине терс таасирин берип калып атпайбы? Демек биз ушул органдарды түртүп, ушуларды кармалап, ушул жердеги кан айланууну механикалык түр менен түртүп, ушул жерде булчуңдарды ойготуп, ушул органдарды жакшы иштетсек, без айлануу жакшы иштесе гана адам оорудан арыла баштайт. Мына висцералдык массаждын дагы бир сыры мына ушунда болот. Ал эми хиджама же болбосо сүлүк курт аркылуу дарылануу коронавирус оорусун жеңүүдө кандай таасирин тийгизет? Албетте таасирин берет, көбүрөөк сүлүк курт берет. Себеби деген сүлүк курттун оозунда дары бар да. Менин коллегаларым мен эми ушу сүлүк курт боюнча ассоциация ачкам да. Ошондо Кыргызстан боюнча аз эле адамдарды чогулта алгам да. Саналган адамдар чогулта алгам, сүлүк курт боюнча түшүнгөн да. Көп эле врачтар бул жөнүндө окуткан эмес. Бизде албетте медициналык окуу, жогорку окуу жайында бизде окуткан. Сүлүк курт деген бар, анын оозунда дары бар деп. Ал дарыны фермент деп коет. Мына ошол фермент мен башында айткандай адам кычкыл чөйрөдөн жана негиз чөйрөдөн турат дебедимби? Ошо негиз чөйрөлөр булар щелочтор да. А сүлүктүн оозундагы дарылар булар щелочь. Демек булар бизге керектүү нерсе. Мунун эч кандай зыяны жок. Биз денеге щелочту берсек, ушул щелочь кан тамырга киргенден кийин кан тамырдын ичинде жашап атабы, без тамырдын ичинде жашап атабы, клетканын ичинде жашап атабы, майда жандыктар ошол жерден жашоого мүмкүнчүлүк албастан алар же өлөт, же бизди таштап чыгып кетет. Демек сүлүктүн эң сонун ролу бар, эң сонун чоң жолу бар. Муну окуган гана врачтар мени колдой алат, а окубаган врачтар мага туура эмес вопросторду берип калат да. Мен абдан ушунда капа болуп кетем да. Эмне үчүн ушул жөнүндө окубайт депчи. Мына мен мынтип айтар элем да, мына бул аптекадагы дары. А бул сүлүктүн оозундагы дары. Сүлүктүн оозунда 120 фермент бар. 120 дана деген сөз. Мына сиз колуңузга 120 фермент алыңыз аптекадан. 120 бир сүлүктү алыңыз дагы колдоно турган болсоңуз, мен айтып келем да, муну койсок, муну берсем, адам атырылып кетет, капа болбоңуздар. А сүлүктү койсом, эч кандай зыяны жок.
бир гана оорду гана кичине кычышып, бир аз адамды көбүрөөк кичине керексиз нерсе агып кыжаат кылышы мүмкүн. Андан башка бул эң сонун натуралдык дары болуп атпайбы? Мен ошо мен 6 жылдан бери өзүм натуропат деп келемин. Мен натуралдык гана ыкмалар менен дарылаймын. Демек мен эч кандай мен дарысыз дарылоо деген врачмын. Демек менин колумдагы эң күчтүү препарат бул сүлүк. А хижама жөнүндө айта турган болсок, хижаманда бул зыяны жок. Эмне үчүн? Себеби деген адам 40-ка чыктыбы, адам 20-дабы, адам 100дөбү, ага дайыма орто эсепте 5-6 литр кан айланат адамдачы. Ошол 5-6 литр кан айланып жүрдү, анан 50-ге чыкты, 40-ка чыкты, бир күнү башы ооруп калды. Анан хижама алдырып көрөйүнчү деп алып койду да. Анан алынганда да бир 200 грамм, ашып кетсе 300 грамм кан кетет да. Ошондо биздин мээбиз абдан ушунчалык жакшы система бүт барын неме кылып турат да, башкарып турат. 200 грамм кан кеткенден кийин мээ органдарга айтат: урматтуу орган дейт, сенде кан азайып калды дейт, тезирээк иште дейт. Ар бир орган өзүнүн иши бар да. Ашказан тамак эритип берет, сөөктөрүбүз кан чыгарып берет, чучуктар. Боор кан чыгарып берет, кандын элементтерин чыгарып берет. Анан ошондо булар адамдан 200 мл алып салгандан кийин түнү менен иштеп, күндүзү дагы иштеп, 2 күн 3 күн ичинде бизге жаңы кан келет. Көрдүңүзбү? Жаңылануу. Мен мынтип тамашалап калам. Сизге жаңы шуп алып берсе жагабы? Кандай сүйүнөсүз дейм. Кандай настроениңиз көтөрүлөт? Демек организм тоже сүйүнөт. Жаңы кан келди деп. Ал жаңы кан бизге кызмат аткарып берет. Жакшы кычкылтек ташып берет. Жакшы тамак ташып берет. Мына ошон үчүн хижаманда зыяны жок. Муну алып койсо боло берет. Эми билген адамдан алып койсо, албетте эми медициналык билими бар адамдан алып койсо, бул эң жакшы нерсе. Ушуну менен биздин программа соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.